Надира Нарматова экс-президент Курманбек Бакиевди туулган күнү менен куттуктады. Жогорку кеңештин 5-чакырылышындагы депутаты, Мээримбек кайрымдуулук фондунун төрайымы, коомдук жана саясий ишмер Надира Нарматова экс-президент Курманбек Бакиевди туулган күнү менен куттуктады. Анын сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Курман айт улуу күндөргө туш келген 1 август туулган күнүңүз кут болсун. Курманбек Салиевич, Кудайым узун өмүр, кажыбас кайрат, бакубат жашоо берсин. Оорубаңыз. Сиз күчтүүсүз, кайраттуусуз, эрктүүсүз. Кыргыз эли деп соккон ички дүйнөңүздүн духу, руху Кудайга шүгүр жетишет. Буйруса жараткан Алла 6 саныңызды аман, акыл эсиңизди жайында кылып, сизге 100 жашты кенен берсин. Эр ортону жетимиштеп жүрүшөт, улуу муун аксакалдар. Демек сиз эми күчкө толуп, өмүр бою топтогон тажрыйбаңызды чачып, элге кыла турган кызматыңыз алдыда. Буйруса жакшы күндөр келет, сабырдуулук тилеймин. Кудайым жолуңарды ачып, акыйкаттуулук орноп, өз элиңердин арасында өмүр сүрүшүңөрдү Кудайым насип кылсын. Ак ийилет бирок сынбайт деген улуу сөздүн сөзсүз чындыгы бар. Сөзсүз акыйкат орундалат. Бул жашоо бумеранг, кайтар дүйнө. Мезгил келет, күнөөлүүлөр жообун алып, акыйкат калкып жер бетине чыгат. Анткени шибегени капка ката албагандай, чындыкты түбөлүк ката албайсың. Сиздин өмүрүңүз кыргыз тарыхы менен терең байланышкан. Аны тарыхтан эч ким өчүрө албайт. Тарыхты эскерип, сөз кылуу күнөө эмес. Башыңа балта коюп, башыңды кесем деп, коркутса да болгонду болгондой чындыкты айтып үйрөнөлө. Жамандыктын жалаанын, жалгандын өмүрү кыска. Чындыктын, жакшылыктын, акыйкаттын өмүрү түбөлүк экендиги анык. Бул табигаттын мыйзамы, талабы ошондой. Сиз акыйкат жолундасыз, Курманбек Салиевич. Сөзсүз бул жашоодо чыркыраган чындык, акыйкат ачыкка чыгып, чындыгы күнөөлүүлөр сөзсүз мыйзам чегинде жооп беришет. Кудайым буйруса жарык маанай, жылуу жылмаюу менен өз элиңиздин арасында болуп, бузукулардын, элдин канын бөөдө төккөндөрдүн көзүнө ассалому алейкум деп тике караган күндү Аллахым буйрсун. Анткени миллиондогон карапайым кыргыз эли сизди күткөнү коомчулукта көрүнүп турат. Жаманды көрбөй, жакшынын кадырына жетпейт деп айткан. Карапайым эл эмгегиңизди убактылуу өкмөттүн 6-7 жылдык мөөнөттө жасаган иштери менен салыштырып, өз баасын берип бүткөн. Жашырганда эмне? Өкүнүчтүүсү кээде чындыкты ачык айтуудан айбыгабыз. Билип туруп ичибизде сактап, тымпыйып айткыбыз келбейт. Кулагы укпай, көзү көрбөй, жүрөгү сокпой калганда айтам деп акыйкат сөздөрдү сактап жүргөндөй сезилет. Кишинин көзүнүн терүүсүндө акыйкатты ачык айтып, жакшы эле, жакшы адам эле, чыныгы элдин кишиси эле, элге ак кызмат кылган элдин уул кызы эле деген сыяктуу сөздөрдү көзүнө айтып, кулагына угузганды үйрөнсөк, Кудайдын алдында акыйкат иш болмок. Ата канат, андай көрүнүштү өң көргөндөр арабызда көп. Буйруса Кудайдын көзү туз болсо, акыйкат сөзсүз орундалат. Негизгиси алтын башыңыз аман болсун. Кудайым өзү сактап, коргоп, сыйлап колдосун. Чыныгы күнөөлүүлөрдүн көзүнө тике карап, ассалому алейкум деп төмөнкү сүрөттө тургандай жылмайып, кыргыз жеринде, кыргыз элинин арасында тик турууну Аллахым насип кылган болсун. Амин. 1 август туулган күнүңүз кут болсун, Курманбек Салиевич деп жазган Нарматова. Эске сала кетсек, Бакиев Курманбек Салиевич 1949 жылдын 1 августунда Жалал-Абадта төрөлгөн. Булак Назар Ньюс KG. Россия эл аралык аба каттамын жандантты. Эске салсак, таажи вирус пандемиясынан улам 27 марттан баштап аталган мамлекет эл аралык аба каттамдын бардык түрүн токтоткон. Россия бүгүндөн баштап эл аралык аба каттамын жандантты. Бул тууралуу Известия басылмасы маалымдады. Эске салсак, таажи вирус пандемиясынан улам 27 марттан баштап аталган мамлекет эл аралык аба каттамдын бардык түрүн токтоткон. Биринчи кезекте аба каттам Улуу Британия, Туркия жана Танзания мамлекеттери менен жанданган. Бүгүндөн баштап россиялыктар Лондон, Анкара, Стамбул шаарларына жана Занзибар аралына учуп бара берсе болот. Ал эми 10 августтан тарта Анталия, Бодрум жана Даламан шаарларына учактар кете баштайт деп айтылат маалыматта. 1 августка караган түнү Стамбул шаарынан Внуково аэропортуна биринчи эл аралык каттам келгени маалым болду. Аны менен Россияга 50дөй жүргүнчү келгени кошумчаланды. Булак Спутник KG.
Эрдоган Сооронбай Жээнбеков менен жолугууга ниетин билдирди. Бүгүн мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу бир нече маселени сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчылары Курман айт майрамына карата куттуктоо сөздөрүн айтышып, боортош эки элдин аманчылыгын жана бакубатчылыгын тилешти. Эрдоган таажи вирус пандемиясынан каза болгон жарандарга байланыштуу кыргызстандыктарга жана президент Жээнбековго көңүл айтты. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында өз ара кызматташууну өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Режеп Тайип Эрдоган Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги жыйыны Туркияда боло тургандыгын эске салып, мындан улам Жээнбеков менен жакында жолугушууга үмүт артаарын билдирди деп айтылат маалыматта. Президенттер телефон аркылуу сүйлөшүү маалында таажи вирус инфекциясын жайылтпоо жаатында да биргелешкен чараларды көрүү боюнча макулдашышты. Булак Назар Ньюс KG. Атам колунан келгенин кылып жатат. Президенттин кызы элге кайрылды. Кечээ эле бакубат жашап жаткан элибиз бүгүн эмне кылаарын билбей кайгыга батып турат. Өзбекстандын Байланыш жана массалык коммуникациялар агенттигинин директорунун орун басары, өлкө президентинин кызы Саида Мирзияева Курман айт күнү элге кайрылуу жасады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Жарым жыл мурда бакубат турмуш сүрүп жатсак, азыр айлабыз кетип кайгыга батып турабыз. Күн сайын кимдир бирөө жакынын жоготконун укканда жүрөгү ооруйт. Бирок азыр болгон көчөбүздү топтоп жакшы күндөрдү күтүшүбүз керек. Ал күндөрдүн тезирээк кайтышы үчүн президентибиз колдон келген аракетин кылууда. Ал ар бир суук кабарды кайгыруу менен кабыл алууда. Анткени силер президент үчүн бир чоң үй бүлөсүңөр. Баарыңыздарга күч-кубат тилейм деп жазган Мирзияева. Аны менен бирге дарыгерлерге терең ыраазычылыгын билдирген. Белгилей кетсек, Өзбекстанда да өлкөдө эпидемиологиялык абал оор. 31-июлга карата кошуна коңшу өлкөдө таажи вирус жуктургандардын саны 23.558-ге жетти. Анын ичинен 137 киши көз жумду. Булак Назар Ньюс KG. Украиналык рэпердин өлүмү. Маркумдун аялы күйөөсү каза болгондон кийин гана аны жиликтегенин айтууда. Украиналык рэпер Энди Картрайт жиликтенип, анын сөөгү 5 баштыкка салынган абалда табылган. Кийинчерээк рэпер жубайы тарабынан жиликтенгенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маркумдун аялы күйөөсү каза болгондон кийин гана аны жиликтегенин айтууда деп жазылат маалыматта. Рэпер пандемия учурунда жумушун жоготуп, депрессияга чалдыкканы, мындан улам банги затын көп колдоно баштаганы аялы тарабынан айтылган. Аялы үйүнө барганда жолдошу каза болгонун, анын жанында ийне жатканын көргөн. Айтымында жолдошу банги затын ашыкча колдонуудан улам көз жумган. Рэпердин жубайы тергөөчүлөргө күйөөсүнүн өлүмүнүн себебин жашыруу үчүн 4 күн бою сөөктү жиликтеп, аны дайынсыз жоголгондой көрсөтүүнү каалаганын айткан. Ал мындай ишке сүйүүдөн күйөөсүнүн дарегине карата уятсыз бир нерсени эстегиси келбегендиктен барганын кошумчалаган. Жолдошун жиликтегенден кийин аялы кылмыш жасадым деп эсептеп полицияга кайрылууну чечкен. Рэпердин аялы полиграф тестинен өтүүгө даяр экендигин билдирген. Ал эми баштапкы экспертиза рэпер өлүмүнүн алдында банги затын колдонбогонун көрсөткөн деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG сайты.